бул сынак республика боюнча кеңири жайылтылып, 20 жогорку окуу жайы жана кесиптик орто окуу жайларда катышып атат. Быйылкы жылында ошо колледждер арасында дагы бул жайылтылды. Бүгүнкү күндө ошол бул сынакка 20 жогорку окуу жайынан жана 7 колледжден катышуучулар келди. Бул сынактын максаты чындыгында абдан көйгөйлүү маселелерге чекит кое турган жакшы сынак болду. Себеби буга чейин мамлекеттик тилди үйрөнүп, мамлекеттик тилде иш жүргүзөлү дегенде эле коомчулукта дароо бир жакшы шылтоолорду айтып башташат да. Мамлекеттик тилде жакшы методика жок, жакшы окуткан окутуучу жок, анан китептер жок деп. Мына ошолордун баарына тең чекит кое турган бар жакшынакай заманбап методдор менен сабак өткөн окутуучуларыбыз өтө арбын болгону коомчулукка ошону жеткирүү максатында ушул сынакты баштадык да. Албетте бул өтө маанилүү. Бул жыл сайын азыркы тез өнүгүп жаткан убакта күн сайын жаңылыктар көрүп, илим техника жаатында абдан тез өнүгүүлөр болуп жатат. Азыркы муун, башка муун алмашып жатат. Ошондо биз ошолорго ылайыктап, азыркы муунга, азыркы илимий технологиялык өзгөрүүлөргө ылайыктап, ошо кыргыз тилин окутуунун жаңы ыкмаларын, жаңы методдорун издеп табуу, ошо эң күчтүү мугалимдерди тандап алуу. Мамлекеттик тил эне тил катары окутуу, мамлекеттик тилди экинчи тил катары окутуу, мамлекеттик тилди чет тил катары окутуу 3 багытта окутуунун абалын бүгүнкү күндөгү мугалимдердин ичинен жалпы республикадагы мугалимдердин сынак жарыялап туруп, ошолордун методикаларынын алгылыктуу жактарын алып, кыргыз тилин окутуунун, мамлекеттик тилди окутуунун жакшы бир методикасын алып чыгалы деген ойдобуз. Мамлекеттик тилди жеңил жана жеткиликтүү берүүдө, сан ариптештирүү багытында заманбап ыкмаларды колдонуп, жасалма интеллектти колдонуп, угармандарга, окумандарга жеткирүүдө бул сынактын максаты абдан чоң, милдети да чоң. Себеби ушул жерден бардык мен мыктымын деген окутуучулар катышып, жыйынтыгында анан өзлөрүнүн иштелмелерин иштеп чыгат, методикасын иштеп чыгат. Ошондуктан бул сынактын келечеги абдан жакшы. Сынак быйыл экинчи республикалык сынак болуп жатат. Өткөн биринчи сынакта бир 13 жогорку окуу жайы катышкан, а мында болсо 20дан ашты. Буюрса бүгүн 16-17 май күндөрү ушул республиканын ар кайсы аймактарынан келген мугалимдердин, окутуучулардын сабактарын көрүп, ошондон бир жыйынтык чыгарып, ошону биз 23 сентябрь ушу мамлекеттик тил мыйзамы жөнүндө кабыл алынган мыйзам күнү биз ушуну дагы жарыяламакчыбыз. Былтыркы окуу жылынын жыйынтыгы менен биз атайын жеңүүчүлөрдүн жаңы методдордун негизинде жыйнак кылып, иштелмелердин жыйнагын чыгардык. Андан сырткары 72 сааттык курс мамлекеттик тилде окутуунун заманбап технологиялары деген жогорку окуу жайлар үчүн курс иштелип чыгып, жогорку окуу жайларында өтүп баштадык. Эми быйылкы жылы дагы ушул кесиптик орто окуу жайларынан дагы ушундай бир жакшы бир ийгиликтерди, натыйжаларды, жаңылыктарды күтүп атабыз. Анын жыйынтыгы менен дагы мамлекеттик тил жана маданият институтунун курамында инновациялык мамлекеттик тил борбору түзүлгөн. Мына ошол борбордун алкагында жакшы бир методикалык иштер жүргүзүлмөкчү.